наразычылыктар бар элибиздин ичинде. Ошондуктан бүгүнкү парламенттик угуудан баштоо бул туура деп эсептедик. Бүгүнкү парламенттик угууларга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары маселе там абдан курч проблема болуп эсептелет. Көп наразычылыктар бар элибиздин ичинде. Ошондуктан бүгүнкү парламенттик угуудан баштоо бул туура деп эсептедик. Бүгүнкү парламенттик угууларга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Жолдубаевич Байсалов өзү катышат жана министрлер кабинетинин мүчөлөрү катышат. Андан сырткары биз бир нече ушул коомдук уюмдардын өздөрүнүн кызыккан бүт адамдарга катышууга мүмкүнчүлүк бердик. Рахмат келгениңиздерге. Мен ойлойм, активдүү катышып бересиздер. Урматтуу депутаттар, бардыгыңыздар шайлоо учурунда жерлерде биздин карыялар менен жолугуп аттыңыздар. Бардыгыңыздарга дагы белгилүү болгондой, пенсиялардын биздин минималдык размери абдан аз. Чайга, нанга гана жетет көп учурда. Ушундай маселелер көп жылдан бери көйгөйлүү болуп келатат. Көп жолу парламентте да, көп жолу министр кабинетинде да каралган, комитетте көп жолу карап атабыз. Ар дайым ар бир депутатка ушундай мазмунда көп арыздар түшүп атат. Ошондуктан бул маселени бүгүн мына парламент кошулуп, министрлер кабинети кошулуп, мына жарандык коом кошулуп, кошо бир чечимге келгенге аракетти баштайлы. Ошондуктан биз бул пенсиялык системаны өзгөртүү боюнча социалдык фонддун ою кандай экенин азыр угалы, ушул презентациясын даярдап келишкен. Бул жерде социалдык фонддун төрагасы Алиев Бактияр Жеңишбекович дагы отурат, эмелери төраганын орун басарлары да келди.